Ассаламу алейкум экендештер. Сіздердің назарыңарда Мирбек Чикагоға пикап-трак айдап, азыр ең бірінші бүгінгі неделедегі бірінші пикап-трак менен машина ташығанды назарыңыздарға айтып берем. Бұндай Lexus'ты қарап көрсеңіздер болады. Тұрған бағасы 61 000. Бұл болса окончательный баға емес. Бұл бағадан тышқары дағы Америкаға төленуші төлемдері бар. Бұл налог жана дилердің кирешесінде қошып, жана Қырғызстанға жөнөтөм десеңіздер, бұл ақшаның үстіне дағы транспортный компанияның Қырғызстанға жетішінің төлемі, жана ошондой эле Қырғызстанда растаможка болуштун акчасы. Lexus автосалонунан Lexus RX 450 гибрид машинасын алып, андан кейін Чикагода жайгашкан Манхейм площадкасына келип, Манхейм площадкасынан Volkswagen Tiguan'ды алдык. Азыркы көрүп турган Volkswagen Tiguan бул как раз Кыргызстанда таможня нормалары менен өтө турган машина. Бул болсо 2019 жылкы машина. Өзүңүздөр көрүп тургандай, артында турган Манхейм площадкасына бул машинаны алып чыгып, бул машинаны өзүнүн ээлерине жеткиргени турам. Өзүңүздөр карасаңыздар. Бул машинанын жүрүшү 81 153 миль жүрүп туруп, орточо рыноктогу баасы, Манхеймдеги баасы бул болсо 23 000 деп турат. Ошондой эле сиздердин алдыңарда Lexus маркасындагы 450 гибрид. Бул болсо Lexus автосалонунан алып чыктык. Lexus автосалонунда бунун менеджерлердин айтышы боюнча 47 900 долларга сатып алышты. Бул автосалондан автосалонго жөнөтүп жатабыз. Ал Volkswagen Tiguan'ды алып, жакынкы штат бул Мичигандан Лэнсинг деген шаарына, андан кейін Детройт деген шаарына алып барабыз. Ал жактан машиналарды алып туруп, Флорида деген штатка жол жөнөп жатабыз. Минус 200 доллар трейлерден мореке дөңгөлөгүнө мык кирип кетиптир. Анан мореке бурчунда турган үчүн, дөңгөлөктүн бурчунда турган үчүн дөңгөлөктү алмаштыр дейт. Анткени жолдон кайра чыгып кала берет дейт. Так. Детройттен машинаны жүктөп атабыз. Колумба Pictures. Ой-ой. Подожди. Еще. Все. 20. Сколько там? 20, 30. Все. 15, 10. 10. 5. Там-то длинный, поэтому. Третий микроавтобус. Ты меня смотри. Стоп. Ручник тарт. Saat 8. Машиналарды алып келүүчү автосалонго алып келдим. Бирок көчөдө чамгыр болгондуктан жамгырда суу кылбайын деп күтө турам, пока жамгыр бүтмөйүнчө. Чикагодан Детройтка келдик. Детройттан Флоридага көздөй машина алсак, 2 машина чыгып калды. Анан Детройттан Нэшвиллга бир машина алып, бир машинаны таштап, анан кайра эле Нэшвилл Манхеймден алып туруп, Флориданы көздөй кетип баратабыз. Азыр деген Манхейм деген площадкадан Kia үлгүсүндөгү машинаны алып туруп, ал машинаны 3-чү машина катары жүктөп алабыз дагы. Флориданы көздөй жылабыз. Менде азыркы маалда Манхеймдин приложениясына доступ бар.
кандай машинелер примерно канча турат экенин билсем болот. Баягыда бир тааныштар Sequoia'ны карап берчи, канча болот экенин, ошолорду карап берчи Манхеймден дегендер. Ошону интерес кылып азыр Sequoia болсо Sequoia'ларды караштырып көрөм. Бул жерде дагы Lexus 460 GX дагы жүрөт. Азыр ошол машинелер сатылган тарапка барам дагы, ошол жерде примерно канча суммадагы сатылгандарды айтсак болот. Бул Манхеймде көпчүлүк учурда машинелер сатылып, алынып, урулбаган машинелер көпчүлүк учурда. Эгерде урулса, мындай salvage эмес, мындай кичине царапинасы бар, мындай кичине жеңил урулган машинелер эле болбосо, көп учурда бул жерде таза машиналар. Бирок бир тааныштарым айткандай, Манхеймден бир жакшынакай машина алдык элек, бирок ал машина дагы мурун утопленный болуп чыкты деп айтылат. Мындайча айтканда, утопленный машинелер деген бул наводненияда суунун алдында калып калган машинелер дагы ушундай кээде чыгып калат экен дейт. Эми азыр барып Toyota Sequoia'ны издейли. Вот и Sequoia, о котором ты просил. Sequoia TRD Off-Road в черном на черном. Вот он. Кара. Двигатель, обозначение. Полностью черная, оказывается. Полностью черная. Так. Обозначение то, что гибридно используются двигатели. Электрический двигатель используется. Опа. Так, это шильдики от Манхейма. Ай, посмотрим. TRD Pro в Манхейме стоит. Так, пробег. Кнопка старт TRD. 297. Вау. Смотри. Обрати внимание. Километраж 289 майлов проехавший. А так вот. Если нужен TRD, можем организовать TRD. В приложении Манхейм указано о том, что средняя стоимость данного автомобиля, средняя стоимость данной комплектации в таком виде около 90 тысяч долларов, 90-93 тысячи долларов. Вот так вот. А вот и второе Sequoia в красном цвете, в бордовом практически цвете, в комплектации опа, TRD Off-Road. Что говорит? Также обозначение электрического двигателя, колеса, диски усиленные, так, но не грязевые. Сейчас посмотрим. Также серый салон. И миличи посмотрим сейчас, сколько там проехал. О! А здесь побольше. Здесь 3535 майлов проехавший. Кече күнү Манхеймден 3-чү машинаны алып, азыр деген Флорида штатынын кире бериш жериндеги Рестерияга келдик. Азыр Рестериядан кичине дем алып алып, саат 10-до бүгүн 2 машинаны түшүрүп коюп, бүгүн Орландо менен ошо Орландонун тегерек четиндеги Тампа шаарларында машина карайбыз. Бул машиналерди биз атайын ошол Флоридадан машиналерди алып Чикагону көздөй жөнөйбүз. Ошол Флоридадан алынган машиналерди ошол биздин Чикагога жакында келген эле биздин мекендештерге сунуштайбыз. Баса достор, Чикагодан алып келген Volkswagen Tiguan'ды Флорида штатында жайгашкан, Орландо шаарында жайгашкан Volkswagen'дин официальный дилерин алып келдик. Демек, Манхеймден официальный дилерлер машиналарды алып туруп, өзлөрүнүн сайтына, автосалонуна акын сатат экен. Эми ушундай жыйынтык чыгып жатам. Эгерде дилерлер Манхеймден машинаны алып, үстүнөн кошуп сатышса, демек биздин көптөгөн мекендештерге дагы биз көп жардам бере алат экенбиз. Мындайча айтканда, Манхеймден
дилердин накруткасыз напрямую алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн ичке кайрылсаңыздар болот. Достор, Чикаго жана Детройт, Нэшвилл шаарынан алган машиналарды өз деректерине жеткирип, азыр Флорида штатында Тампа шаарынан чыга бериш жеринде Рестерияда турабыз. Баардык машиналарды тапшырдык. Эртең Орландо шаарына барып, Манхеймден машина карайбыз. Ал машиналарды биз Чикагога алып кетебиз. Эгерде Америкадагы машина алуу же болбосо трак бизнес боюнча сурооңор болсо, мындайча айтканда пикап трак бизнес боюнча сурооңор болсо, жеке баракчама кайрылсаңыздар болот. Болгон маалыматтарымды айтып бергенге аракет кылам. Класс басып бөлүшүп коюңуздар жана каналыма катталыңыздар.